Бүгүн аяк 10 айынын 3-ü силер менен өтүлүүчү темабыз 7-ci класста өтүлгөн темаларды кайталоо. Биз силер менен 7-ci класста сүйлөм мүчөлөрүн өткөнбүз. Силердин эсиңерде бар. Сүйлөм мүчөлөрү баш жана айкындооч мүчөлөрдөн турат. Баш мүчөлөргө жана баяндооч, ал эми айкындооч мүчөлөргө аныктооч, толуктооч, бышыктооч кирмекчи. Орус тилинде эни подлежащее деп билебиз, баяндоочту сказуемое деп билебиз, ал эми аныктоочту болсо определение, толуктоочту дополнение, бышыктоочту обстоятельства деп билебиз. Балдар, ким эмне, кимдер эмнелер, кимиси эмнеси деген суроолорго жооп берет. Ал эми баяндооч болсо эмне кылды, эмне кылып жатат, эмне кылышат жана башка ушул сыяктуу кыймыл аракетти билдирген суроолорго жооп берет. Мындан башка дагы башка сөз түркүмдөр, энин дагы баяндоочтун да милдетин башка сөз түркүмдөрү да аткарат. Бирок аларга ар бирине биз башка сабактарда токтолобуз. Сүйлөм мүчөлөрү, баш мүчөлөрү курамына карай жөнөкөй жана тутумдаш болуп экиге бөлүнөт. Жөнөкөй дегенде силер бир гана сөздөрдөн турган сөздөр жөнөкөй экенин билесиңер. Ал эми тутумдаш баш мүчөлөр булар 2 же андан ашык сөздөрдөн турса, демек алар тутумдаш экенин дагы билесиңер. Жөнөкөй баш мүчөлөргө мисал келтире турган болсок, мугалим жазды. Балдар, силер билесиңер, кыргыз тилинде дайыма биринчи сүйлөмдүн баяндоочу табылат. Мугалим эмне кылды? Жазды. Баяндооч ким? Мугалим. Бул жерде жөнөкөй баш мүчөлөрдү, жөнөкөй эни башка жатканда жөнөкөй баяндоочту табалык. Андан кийинки сүйлөмдө ата-энелер келип кетишти. Ата-энелер эмне кылышты? Келип кетишти. Сүйлөмдүн баяндоочу, ал эми кимдер? Ата-энелер, сүйлөмдүн ээси. Ал эми орус тилинде силер билесиңер балдар, биринчи сүйлөмдө сүйлөмдүн баяндоочу эмес, ээси табылат. Ал эми кыргыз тилинде тескерисинче сүйлөмдүн баяндоочу, андан соң сүйлөмдүн ээси табылат. Силерге так болуш үчүн китебиңерден 4-чү көнүгүүсүн карайбыз. Балдар, силердин китебиңерде 4-чү көнүгүүдө сүйлөмдүн баяндоочу гана тапкыла деген тапшырма берилген. Бирок биз сөзсүз түрдө ээсин кошо табабыз. Биринчи сүйлөмдө күзүндө күн кыскарып, түн узарат. Бул жерде балдар, эгерде сүйлөм үтүр аркылуу ажыратылса, үтүргө чейинки жана үтүрдөн кийинки баш мүчөлөрдү тапсак болот. Мисалы, күзүндө күн кыскарып эмне болуп? Кыскарып сүйлөмдүн баяндоочу, ал эми эмне? Күн сүйлөмдүн ээси. Эми үтүрдөн кийинки сүйлөмдү өз алдынча бөлүп карайбыз. Түн эмне болот? Узарат. Эмне узарат? Түн узарат. Андан кийинки сүйлөм. Жылуулук акырындап азайып, аба салкындайт. Бул жерде дагы биринчи сүйлөмдөгүдөй кылып, үтүргө чейинки жана үтүрдөн кийинки карап көрөбүз. Жылуулук акырындап азайып сүйлөмдүн баяндоочу болот. Ал эми эмне? Бул жылуулук. Аба салкындайт. Эмне болот? Салкындайт. Эмне? Аба. Мына ушул көнүгүүнү балдар бүгүнкү числону жазып, мисалды жазып, андан кийин 4-чү көнүгүү деп жазып, мындан ары өз алдыңарча 6 сүйлөмдү толуктап жазасыңар.